Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Ош шаарындабыз. Ош шаарында социалдык, мындайча айтканда, жөлөк пулдар менен камсыздоо ишканасына келгенбиз. Ошол мекемеден көп эжекелерибиздин кайрылуусу менен социалдык жөлөк пулу жөнүндө маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар, буйруса социалдык жөлөк пулу жөнүндө маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Бирок азыр учурда бар экен булар. Так. Саламатсызбы? Так, пособияга ушул жакабы? Сыртта туруп туралы. Адистер бар беле, жок беле? Жетекчи. Сиздер журналист белеңиз. Ооба, журналист. Адистер жок, жетектөөчү адистер мынакей. Эшиктин сыртында буйрук менен график илинип турат. Биринен 20-сына чейин. Понедельник, вторник, среда күнгө туш келген күндөрү гана прием болот. Андан кийин суббота, четверг, пятница күнү актыда и азыр дагы данное время жетишпегендикке байланыштуу актыга кетишти. Үй шарттарды текшергенде. Ошондо жетекчи дагы өзү, комиссия дагы өзү. Ооба, ошондой болуп калды. Жок, адаш. Кандай жетекчи? Сиз ким боласыз? Эми бул жакта балдар үй-бүлөнү жана балдар коргоо бөлүмүнүн башка адиси. Биз бул пособия бөлүмү булар болуп иштешет. Бүгүнкү күндө булар үй шартын текшерүүдө чыгып кетишкен. Ошол жарандар арыз менен кайрылган жарандардын үйлөрүнүн шарттарын текшеришип, эгерде талаптарга жооп бере турган болсо, пособия чегирүү үчүн үй шартын текшеришет. Ошол текшерүүнүн негизги талаптары кандай билсек болобу? Мындай эми аргументтер бар да, туурабы? Талап коюлгандары бар да. Ошол мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Мисалы, үй шартын текшергенде булар сөзсүз үйдүн эмесин карашат, шарттарын жанагындай особняк үйдө жашашпайбы, кандай үйдө жашашат. Мисалы, арыз менен кайрылган документ тургалы келгени менен, бирок үйлөр, чоң үйлөр, баягы жасалган үйлөр боло турган болсо, аларга чегиришпейт. Эгерде үй шарты мындай айтканда оор болуп, шарты оор болгон болсо, аларга чегирип беришет. Мисалы, азыр үй жакшы да, эми ар бир адам өзү жакшы үйдө жашагысы келет да. Үй жакшы, бирок шарты оор болсочу. Шарты эми мисалы үй жакшы болуп, шарты кандай оор болуп калат үй жакшы адамдан? Эми кирпич нам бербейт да. Кирпич нам бербейт. Убагында жакшы шартта жашап, там салып алган. Жакшы жашап. Бирок азыркы учурда шарты начар. Кандай болуп калат? Ал жагы да каралат. Ал жагы каралганда мисалы үй шарты мындай айтканда, сиз айтканда кирпич нам бербейт. Бирок документтерин караганда, документтеринен эч кандай доход көрүнбөгөн болсо, же болбосо 20 жылдан нары машинасы автоунаасы боло турган болсо, пособия чыгарып берилет. Азыр сиз доход дедиңиз, киреше. Ооба, киреше. То есть бул жерде киреше каралат, Кирешеден каралат, ооба. Ошондо үй киреше береби, бербейби? Үй киреше бербейт. Пенсиячы? Пенсия жаш курагы менен пенсия чыккан болсо, пенсия кирешеге кирбейби? Кирбейт. Жаш курагы менен чыккан пенсия кирешеге кирбейт. Инвалидность болсо? Ал дагы кирбейт. Ал уже жарандын өзүнүн ден соолугуна, дарысын деген жардам социалдык жөлөк. Негизи пенсия деген доход болуп саналбайбы? Доход болуп саналбайт ал. Мен азыркы учурда кайрылган кишилерден дагы угуп атам да. Бир жыл мурда сиз менен дагы жолукканбыз, ассаламу алейкум. Бир жыл мурда биз бул жакта болгонбуз да. Анан көп жарандар айтат да. Пенсиясы бар экен атаңды, же болбосо холодильнигиң бар экен, дагы бир нерселерди айтат. Пенсия, холодильник, ал нерсе уже каралбайт. Ал нерсе жок. Холодильник деп бул илгерки мен дагы мындай айтканда кичине бала безилинде мен да уккам ал сөздү. Бирок мен бул жерге жумушка киргенден бери холодильник каралат деген нерсе жок. Ал нерсе жоголуп кеткен. Жанагы сөзгө канчалык баа берсек болот? Жанагы пособияга чыгыш үчүн акча менен ал нерсе барбы негизи бул система? Ал система жок. Ал системага толук гарант айтылат. Гарант айтылам Ош шаары боюнча. Документтердин арасына 2000 миң жок. Ош шаары боюнча мен гарант айта алам. Ош шаарында андай нерсе жок. Ар бирин мисалы сиздер эгерде каалай турган болсоңуздар, сиздердин журналист деген статусуңуздар бар да. Ошол статусуңуздардын негизинде арыз менен кайрылып туруп, бул жак канча жыл болсо ошонун бардыгын сиздерге көрсөтүп дагы бере алат, текшерип дагы бере алат. Мыйзамга туура келбегени жок. Коррупциянын мындай көрүнүшү бар да, негизичи жанагы адамга эң кымбаттуу нерсе бул убакыт да. Ошол жанагы искусственный очередь создавать этип туруп эле батыраак өткөрүп берген шарттарын жаратышып, ушундай коррупция ыкмалары бар деген сөздөрдү айтышат. Жок. Эми мен колу менен кармай элекмин. Жок, андай нерсе Ош шаарында жок. Мисалы бизге жарандар келет. Мисалы бул жактардын өздөрүнүн графиги бар, адистер кабыл алуучу күндөр бар. Ал адистер кабыл алып аткан мезгилде жарандар келип кайрылышат.
кайрылгандан кийин бул жерде адам көбөйүп кеткен болсо, же мен чыгамын, же болбосо начальник түшөт, бул жерде башкармалыктын башчысы түшүп, жарандарга кандай документтер кетет, эмне керек болот, ооз-эки бир сыйра түшүндүрүп маалымат беребиз. Ошонун негизинде мурун бизден башкармалыкта бир айда 10 күн кабыл алып аткан болсо, азыркы учурда 20-сына чейин ар бир меменин жуманын 1-күнүнөн 3-күнгө чейин кабыл алуу болуп атат. Себеп жарандардын көп болгондугуна байланыштуу. Пособиянын өлчөмү канча? Пособиянын өлчөмү бир баланыкы 1200 сом. 1200 сом. Ал качан кабыл алынган? Бул мыйзам кайсыл жылга болгон? 7 жыл болду, Бирок экономика өсүп атат, расходдор өсүп атат. Бул нерсени биз как инфляция аткаруучу органбыз биз. Жок, аткаруучу органсыңар. Бирок силерде сунуш берүүгө укугуңар бар да. Беребиз. Түздөн түз сунуш беребиз. Биз министрликке беребиз. Министрлик ал нерсени карайт дагы жогорку кеңешке жөнөтөт. Жогорку кеңеш кабыл алып берсе, биз чыгып беребиз. 7 жыл мурда 1200 сом коюлган болсо, 7 жыл мурда 1200 сомдун күчү, кубаты бар эле да? Бар эле. Азыр 1200 сомдун деңгээли мурдагыдай эмес. Туура. Азыр картошканын өзү 65 сом деп ысылдап атабыз да? Өтө туура айтасыз. Ал баланын эмнесине жетет? Ал сөзүңүз өтө туура сиздики. Биз бул боюнча сунуш бергенбиз. Биз башкармалык биз министрликке гана сунуш бере алат. Министрлик ошол жалпы бириктирип туруп, жогорку кеңешке. Акыркы сунуш качан жиберилген? Биздин акыркы сунушубуз былтыркы жылгы берилген. Андан кийин ал жаңы меме жетекчибиз келгенден кийин биз ооз-2 дагы сунуш бердик. Жаңы министр келип атты бизге, Равшан Сабирович. Ош шаарына келип бизге бул жерде коллективный жолугушуу болгондо бул жактын биздин кызматкерлер ошол нерсени айткан. 1200 сом жетпейт. Жок, ооз-2 сунуш кандай болот? Мен ошону түшүнбөйм. ооз-2 сунуш бул ооз-2 сунуш берилет. Алар жок, мындай. Урматтуу жетекчи, акчаны көтөрүп. Жок. Сиз ооз-2 сунуш деген андай кабыл албаңыз. Биз ооз-2 сунуш берсек, ал протоколуна кабыл алынат. Протоколдук негизде кабыл алынат. Ошол ооз-2 сунуш каякта берилет? Чогулуштабы? Чогулушта берилет. Ошо жергиликтүү башкармалыктабы же министрлик деңгээлинде? Жергиликтүү башкармалык. Биз өзүбүздүн башкармалык, биз Ош шаары боюнча гана биз билебиз да. Ош шаары башкармалыгы тарабынан биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Силер сунуш бердик деп атасыңар, туурабы? Азыр 1200 сом жетпей атат деп. Ошол ооз-2 сунуш бу, же жазуу протоколундагы сунуш бу. Канча сом норма көргөздүңөр сунуш катары? Биз сунуш катары көтөрүүнү гана көрсөттүк. Ал биз ал жерде көтөрүү дегенде бул жер мисалы биз атыңыз ким эле? Меники Жылдызбек. Жылдызбек, түшүнүңүз да. Бизде дагы мисалы сиз айтып аткан нерсенин экинчи тарабын да караш керек да. Мисалы сиз аналитика бар да бирок. Үй-бүлөдө сиз атасыз, туурабы? Сиз балдарыңызга кийим алып берип атканыңызда чөнтөгүңүзгө карайсыз. Чөнтөгүңүздө 5000 сом бар. 5000 сомго 1000 сомго экөөнү кроссовка алып берсеңиз 2000 сом кетти. 1000 сомдон дагы үстүнө кийим алып бересиз. Ошо менен акчаңыз түгөйт. Себеп 1000 сомду сиз алардын тамак ашына бересиз. Биз дагы ошентип мамлекеттин бюджетине гана карай алабыз. Бул байкенин айлыгын көтөрүп бергиле десем. Анан айтат да, Али, азыр бул киши 5000 сом айлык алып атат. Сен көтөрүп бериңиз дегенде канча сом сунуштап атасың мага? Канча сом кылсак туура келет бул баланын айлыгыны десе, а мен какой-то бир цифраны айтам да. Мисалы 5000 сом алып атат, эми иштөө деңгээлini көрүп атабыз, жумушу көбөйүп кетти, 8000 сом кылып бергиле. Деп мен бир цифраны айтышым керек да. А сиз дагы сунуш берип атканда цифра көргөзүлөбү? Биз сунуш берип атканыбызда көтөрүп бериңиз десе 100 миң деле жетпейт бала. Жок, сиз биз сунуш бергенибизде биз всегда айтабыз, жашоо минимумун алыңыздар депчи. Жашоо минимумуна туура келсин депчи. Жашоо минимуму өзү 7000 болот. Азыр 7000 бул бир баланы багууда орточо эсеп статистикалык комитеттин чыгарган эсеби боюнча 7600 сом экен. Ошондой бекитип берген бир баланы орточо каржылоо. Алименттин өзү 5500 миңден өтөт да. Бул орточосу. Эми ошонун минимумуна караганда алар деле ал жакта деле мындайча айтканда билимдүүлөр отурат да биз менен сиздин алдыда. Ошого. Алар деле карашат статистикада орточо бир баланы багуу 6700 сом деп турса, демек минимуму 3000 сом экен. Демек минимум десе минимуму 3000 сомго чейин көтөрүп берсек болот экен деп туруп айтышат да, туурабы? Азыр апалар сүйүнүп кетти 3000 сомду. Жок, бул мен сунуш бербедим. Ошол 3000 каякта ошону билеличи биринчи. Жок, сиз сөздү бурмалаңыз. Жок, негиз айтып атам да. Сөздү бурмаламаңыз. 1200 сом чынында жетпей атат да. Аны мен билип атамын. Биз мисалы мен азыр мына жерде отуруп алып эле Асанга айтып туруп эле сиз бүгүндөн баштап Ош шаарындагы пособие алуучуларга 5000 сомдон чыгарып бер деп айта албайм мен. Жылдызбек байке, мындай да, 1200 сомду алыш үчүн бир ата эненин ролун мен айтып берем да сизге.
Азыр бизде санариптештирүү деген мыйзамдарыбыз бар, туурабы? Бар. Ошондо единая база. Кагазбоздук жокпу азыр ошондо? Адамдын паспорту керек сөзсүз. Туурабы? Жаран кайрылып аткан адам паспорту менен келет. И кайсыл балдарына чыгарып атат. Балдардын көлүктөрү. Калган маалыматтар булардын базасына чыгат. А бирок жашаган жериңен справка, айыл өкмөттөн справка, Жок, жашаган жерден справка булар базадан чыгып атпайбы? Азыркы учурда базадан чыгат. Ошону дагы эле справка үчүн. Азыр ал нерсени сурабайт. Бүгүнкү күндө жашаган жерден справканы кандай кылып атасыздар? Базадан текшерип атасыздарбы? Түндүк деген базадан текшерип алып атышат. Бирок тилекке каршы мен аябай көп соцчаштага барам да. Апалардын колунда бир том документтер жүрөт. Ал жерде эми сиз көргөн нерселердин ичинде жанагы доходун сураган мезгилдер болушу мүмкүн. Жанагы жер үлүштөрү болот го, жер үлүштүн документтери болушу мүмкүн. Булар деле жанагы чегирип берип атканда, бул деле бирөөнүн баласы. Ал делечи. Бул деле бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы. Бул деле мыйзамсыз бир нерсени чыгарып коюп, эртең 7 жылга камалып кетишти калбайт да бул деле да, туурабы? Жободо кандай бекитилген болсо, ошону гана аткара алат. Мисалы мен бул жак өз билемдик менен барып көрүп, шарт оор экен, бирок документ туура келбейт экен деп пособие чыгарып коюп, эртең 7 жылга кесилбесе, бунун 3 баласын ким багат? Эми мага айтылган сөздү силерге жеткирип атам. Ооба. Жанагы барсаң, пособие алам деп. Нормально экенсиң го. Ушуга зарыгып калдыңбы? Муктажчылыгың бар беле? Ушундай деп бизди мындай төмөндөткөн жагдайлар болот деген сөздөрдү угуп атам да мен. Бул мамлекеттик кызматтын милдети, жарандарды кабыл алуу, аларга сылык мамиле жасоо, алар менен сүйлөшө билүү. Жок дегенде биз ушулардын мындайча айтканда биз жарандарга ушул нерсе бар. Документи туура келбей калса дагы жакшы сөзүбүздү айтып кеңешибизди беришибиз керек ал жарандаргачы. Биз жарандар мисалы пособие ала албай турган болсо, биз сунуштарыбызды беребиз. Кайсыл жерде иштесе болот дегенчи. Ушундайды мен дагы айтам да беришет. Мисалы кайсыл жерде иштесеңиз болот, эмне иш жумуш кылсаңыз болот. Бизде миграция иш менен камсыздандыруу бөлүмү бар. Ошол жерлерге айтабыз, мына жумуштар бар экен, ушул жерде иштесеңиз болобу деп, документиңиз туура келбейт экен, мына ишти кылыңыз деп сунуш беребиз. Анан мындай жагдайлар көп экен да, жекелер. Мен сүйлөшкөндөрүмөн чыгарган мындай тиянагымды айтып атам да силерге. Өзү ата-энесинин үйүндө учетто турат экен, кагаз түрүндө. Бирок алар менен фактически жашабайт экен. Бирок мен башка жерде жашайм дейт. Бирок сен үй бүлөң чоң экен, анын ичинде Россияда жүргөнү бар. Мисалы да байкеси же тайкеси дегендей да. Ошолорду дагы эсепке алып туруп, мага пособияга чыгарбайт дейт да. Мындай. Бул нерседе дагы сөзүнө алып келгенде бир үй бүлө, чоң үй бүлө. Чоң үй бүлөдө чоң ата чоң эне болот. Ата эне болот. Ата эненин бир туугандары болот, анын балдары болот. Чоң ата чоң эненин пенсиясы бар. Ал пенсия доходко эсептелинбейт. Аларды уже кырып салабыз. Ата эненин иштеген жерин карайбыз. Мисалы ата эненин ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болушу мүмкүн. Алардын доходдору, пенсиялары каралбайт. Же болбосо баласы 3 жашка чейинки боло турган болсо, апасынын иштеген жери суралбайт. Себеп бала 3 жашка чейин сүт эмди болуп эсептелинет да, эне иштегенге милдеттүү эмес. Иштеген болсо дагы ал айырмасы болбойт. Эне иштегенге милдеттүү эмес болуп эсептелинет 3 жашка чейин. Атасынын доходу суралып калат ал жердечи. Эгер атасы кандайдыр ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анын пенсиясы каралат дагы, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген экен. Бул жака пособие чыгарганга болот дейилет. Ден соолугу жакшы адам болсочу. Ден соолугу жакшы адам болсо иштеш керек. Иш жок болсо дегенде, ошонун кирешеси киши башына канча сомдон туура келиш керек? Минимум 1000 сомдон ашпаш керек. Эми вот мыйзамдын кагылышуусу ошол жерде болот да. Жанагы мыйзам кагаз түрүндө башка, реалдуу жашоо башка болот. Азыр бир айга 1000 сомго туура келиш керекпи? Бир айга бир жарандын үй бүлөсүнө 1000 сомдон ашпашы керек. Киши башына 1000 сомдон ашпашы керек. Эми экөөбүз эми эркек адам катары айтып атам да, реалдуу жашоодон. 1000 сом эмнебизге жетет? Эч нерсе жетпейт. Мен ачык эле айтайын. Эгерде сиз айтып аткан норма менен келсек, эч кимге пособие жок да. Эми мындай да, бүгүнкү күндө ошол нормага дагы жетпестен, кыйналып, ушунчалык турмуш шарт оор болгон Ош шаарында 900дөн ашык үй бүлө пособие алып келди. Ошол сиз айтып атасыз го. Айына 1000 сом таппаган деп атасызбы? Кандай? Сиз айтып атасыз го. 1000 сом жетпесе эч ким албаш керек деп атпайсызбы? Бирок Ош шаарында алып атат да ошол нерсени. Сиз түшүнүп атасызбы? Жок, сиз ошондо бир айда киши башына 1000 сом таппаган киши бар деп атасызбы? Бар. Ош шаарында бизде бар. Ошон үчүн алып атат алар.
Мисалы, бир жарандын үй бүлөсү 7 баласы бар. Кичинекей баласы 2024-25 жыл туулган. Жолдошу 6000 сом зарплата алат. Мисалы бир жерде охранник. Демек, анын үй бүлөсүнө бөлүнгенин 1000 сомдон жетпейт. Демек, ал пособие алганга укугу бар. Толук алат ал. Ошондо бул официалдуу 6000 сом алаткан жаран жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ооба. Эми официалдуу жумушу жокторчу. Ал кандай эсептелинет? Эми официалдуу жумушу жок, эч жерде иштебейт, туурабы? Биз аларга жумуш беребиз. Жумуш сунуштайбыз аларга. Мына жерде мынча жумуш бар, мынча айлыктар менен. Биз өзүңүз айткандай, минималдык зарплата азыр жеке менчик же болсо юридикалык жактарда 5000 сом, 6000 сомдук жумуштар жок азыр. Ал жок деген 15000 сомдук зарплаталык жумуштар бар. Ушул андан көптөр бар. Азыр сиз айтып атасыз, 6000 сомдук зарплата жок деп атасызбы? Жеке юридикалык жактыларда деп атам. Мамлекеттик кызматтарда, мисалы, бир ишкананын пол жуучусу болушу мүмкүн, же болсо охранники болушу мүмкүн. Ошо пол жууганларды дагы да, мындай 15000, 20000 зарплата алат деп өйдө жакта айтышат да. Мен 3000 сомго иштеп аткан, пол жууп аткандарды билем да. Жок, ушул нерсени айтайын. Мен сизге азыр айтайынбы? Мына азыркы мына баланы көрүп атасызбы го? Мына инвалидтин баласы бар. Ушул бала зарплата 11000 сом зарплата алып иштейт bizde. 11000 сом зарплата бар. Сиз айтып атпайсызбы, жок депчи. Бизде мамлекеттик кызматта социалдык кызматкер болгондук үчүн ушунча зарплата алат. Мен андай төмөн зарплата алгандар жок дебедим. Бар ошондойлор деп атам. Кандайча? Бизде трибуналарда 3000 сом, 2000 сом зарплатага иштегендер жок деп атат. Бар андайлар деп атам мен. Бар 3000 сомго пол жууп мектептерде иштеп аткан эжекелер бар. Бизде средний жашоону 30 000 сом, жашоо минимуму 15 000 сом деп тиякта кээ бир байкелер сүйлөп атат. Эми алардын оозуна мен эмесмин. Сиз айтыңыз. Каяктарда иштеш керек, айтыңыз. Каяктарда? Каякта иш болуп атат, стройка, швея кыздарга. Анан обязательно президент, обязательно министр болуш керек. Иштей турган иш бар, ишкана трудоустройствого. Миңдеген жумуш орундар бар, эч ким иштегисе келбейт. Бардыгы эле чоң акча алгысы келет. Мисалы мен ошол жерде күнү мына азыр талаага чыгып кетем. Талаала 10 адыр, 40 адыр деп чыгып кетесиң, болгону 10 000 сом айлык алабыз. Нөштө иштейбиз, арга жок. Бирок бизде жашоо минимуму, жашоо средний жашообуз эң сонун ким бедный жашайт. Эгерде инвалидтер, бир оорукчан кемпир чал жашаса, аларга мен действительно аларга жардам бериш керек. Путу колу сом жерге келип отуруп алат, жигиттер келип отуруп алат. Пособияга келдим деп. Акырындап болуп атат, алып атат. Кече жакында эле инвалидтердин немелеринин акчасы арзыбаган акча алчыда 8000ге чыгарып койду. Бул акырындык болуп атат. Бир күндүн ичинде эле Москва түзүлүп калган эмес. Акырындык менен көбөйөт. Бирок пособияга деп эле балдарды, адамдарды пособияга үндөгөндүн ордуна иште балаңак туудуңбу? Мына мен союз мезгилинде туудум. Пособияны деле билбептир, мен эч нерсени билбеппиз. Жөн эле чоңойтуп алыптырбыз. Мен азыр таң калып атам, биз эмне пособия албадык деп. Потому что мен өмүр бою иштеп келетим. 57 жыл без перерыв иштеп келетим. Мен азыр жашым 75те. 57 жыл без перерыв иштеп келетим. Вот все иштеш керек. Анан азыр бирге бир күнү биз начальник мына жерде отурган жаш балдарды жүргүлө мен сизге иш берейин десе, айтып атат да, мына жерде иш бар, мына жерде иш бар десе, жок, биз ак иштебейбиз дейт. Неге? Потому что жерде айлык аз дейт. Айлык стройкада дейт, айлык аз, ага иштеш керек, күч керек. Жөн үйдө отуруп алып, пособияга 3 балага 6000 сом, 4000 сом акча алып жатыш керек. Бул чындык факты. Иштегилери келбейт. Эки жолу биздин начальнигибиз түшүп жерден жүргүлөчү балдарды кабинетине чытып барып жумуш берди. Мына жерде иш турат, мына жерде иш турат, мына жерде барып иштегиле, силерге ишке жайгаштырып коеюн десе, бизге болбойт ал иш деп чыгып кетип калды. Ана буягы дагы бар. Анан эле элдин баарын пособияга деп эле пособиясыз эле чоңойттук биз балдарыбызды. Анан билбейм, азыркы мезгилде баары эле жашы деле, карысы деле иштесин. Иштеп баланы туудуңбу? Бак. Бага албайсыңбы? Туба, токтотуп тур. Пособияга ушунчалык нааразычылык бар экен, аны жүйдүрүп салбайлыбы? Эми жооп мен айтам да, мен жеке оюмда 1,5 жашка чейин пособия бардыгына берсин. Бардыгы аял бирдей тууйт. Бардыгынын жаны ооруйт. 1,5 жашка чыккандан кийин садикке береби, багабы, отурабы, чыгабы өзүнүн иши токтотуп ташташ керек. Баарына бериш керек да, токтотуп коюш керек. Почему кимдир бирөө мамлекеттин эсебинен жашаш керек да, кимдир бирөө эмгектенип иштеп багыш керек. Менин оюмда ушундай. Баары бирдей болсун дейсиз, балдарда. Бирок жанагы декреттин нормасы 3 жашка чейин беле? Декреттин нормасы 3 жашка чейин беле?
ушундай болуш керек. Жанагы 100 000 сомдон деген маселени уктук. Ошону күчкө салып берип атат дейт го. Кандай жер күчкө салып? Алгыла деп сунушташып атат. Сунушталат. Күчкө салынбайт. Жок, ошо үйүбүзгө келип, алгыла деп. Эми мейли, 100 000 сомду алалы. 100 000 сомду алганда ошол үй бүлөгө калабы же отчету барбы ана? Ошону билип коелу. 100 000 сомду алды. Эжекебизби мен өзүм мисал кылайын. Мен үй бүлөм 100 000 сомду алды. Ошол 100 000 сомду мен каалаган багытта колдономбу? Же кайсы бир мөөнөттөн кийин аны келип отчетун сурашып алабы менде? Эми мындай. Акасы. 100 000 сом сиз алып атасыз. Сиз эмне деп алып атасыз бизден? Өзү эмнеге берилет? Ошону билели да биринчи. Биринчи эмнеге берилет? Бул пособие алуучу адамдарга. Бизден пособие алуучу адамдарга ошолордун жашоосун өнүктүрүү, кооздоо, жашоосун байытуу максатында берилип аткан акча ал. Ал жаран келет дагы мен мисалы мал багам. Алып туруп саап ичип, ошонун мисалы ошолдон келген нерсеге үй бүлөсүн бакса болот деген негизде берилет ал. Берилди. Аны көтөрүп атат. Аны көтөрүп атат. Аны кылып атат, туурабы? Аны барат дагы биздегилер текшерет. Мисалы текшергенде алар мындайча айтканда барып алуу эле сен эмне кылдың деп текшербейт. Мониторинг жүргүзөт. Мониторинг менен текшерүүнүн айырмасы бар. Текшерүүдө, мониторинг кылууда бул жерде барат дагы сиз ошол 100 000 сом акчаны алдыңыз, ушул 2 мал алыпсыз, ушул малдарыңыз сизди жашооңузду оңдотабы, оңдобой атабы, эмнелерге жетиштиңиз. Бул результат көрсөттү, көрсөтпөдү? Дейли көрсөттү. Көрсөттү. Жакшы болду. Болду анда. Ал мен ошондо мен бүтөт. Ошол жаранга 100 000 калдыбы жаранга? Жок, калды ал жаран. Жок, эртең жашооң оңолуп кеткенден кийин 100 000 кайтар. Жок, 100 000 сом кайтар дейилбейт. Анан эгерде сиз ошол жерде мисалы 100 000 сом менен жашооңуз оңолду, туурабы? Жолго коюп алдыңыз. Жакшы жагы. Биз мониторинг кылганыбызда ошол нерсени сездик. Сезгенибизден кийин сизге мындай сунуш беребиз. Алике, сиз ушул 100 000 сомду алып өзүңүздүн жашооңузду кыйла оңдоп алыпсыз. Биз сизге дагы 200 000 берели. 200 000 5% мынча жылга, 3 жылга, 5 жылга. 5% без ничего. Берели дагы сиз ушул 2 малды 10 мал кылып алыңыз. Мисал да бул нерсе. Өзү барбы реал мен ишенип атам азыр. Жок, бул нерсе бар. 200 000 аламбы деп расчет. 200 000 дагы берем дагы сизге. Анан сиз ал 200 000 да 200 000ге мал багып көрдүңүз да сиз. Демек сиздин колуңуздан келди. 200 000 аласыз дагы, аны дагы багасыз. 200 000ди 3 жылда бөлүп төлөйсүз. 5% без ничего. Реалдуу алгандар барбы? Реалдуу алгандар бар. Азыр почурда 100 000ден өтүп, дагы 200 000 кредит алган. Ал кредит 5% без ничего кайтарылып берилет. Ал 100 000 ошол үй бүлөгө калат. Эми мындай, силер айткандай сөздү бурмалайын. Негатив жагына бурмалайын да. Бүгүн 100 000 бердиңиз мага. Мен 2 үй алдым. Тилекке каршы эртең өлүп калды да алар. Жашоом оңолбоду. Кандай алат эми? Пособие аламбы дагы? Дагы 100 000 бересиңер. Кандай? Жок, бул жерде мындай. Сиз 100 000 алдыңыз. Сиз эмне кыла албадыңыз? Өнүктүрүп кете албадыңыз, туурабы? Эми бир жагдай болду да, ошол жагдай болду. Аракет кылдыңыз, болбоду, даркы кылдыңыз, берки кылдыңыз, болбоду. Анан кийин сиздин шартыңыз оңолбоду, эч нерсе болбоду. Кайра пособияны 3 жылдан кийин келип алып кете бересиз. То есть 100 000 алгандан кийин 3 жыл прерывте калат. Биз сизге 100 000 беребиз. 3 ай пособияңызды токтотпойбуз. Дальнейший улап кете бересиз 3 ай. Биз 100 000 акча. Жок, 3 жылдан кийин. Андан кийин кайра 3 жыл сиздин пособияңыз токтойт. Токтойбу? Ооба, токтоп турат 3 жылчы. Жанагы 100 000 алганыңыз эсебинен. Алганыңыз эсебинен токтоп турат. Чтобы сиз жашооңузду оңдоп кете аласызбы? Кете аласызбы? Биздин кызматкерлер ушунчалык аракет кылышат, үйлөрүңүзгө барышат. Биздин кызматкерлер сиз ишенесизби, ишенбейсизби? Мал базарларга түшүп, малдарды өздөрү алып беришет. Бул социалдык жөлөк бул. Социалдык пособие жана бизде берилүүчү атайын социалдык көмөктөр бар. Мисалы шарт мамлекеттик жана социалдык деп бөлүнөт да көмөк пулдары. Мисалы жок, көмөк пулдардан тышкары бизде дагы жардам берүүчү атайын башка жагдайларыбыз бар да биздин. Мисалы мамлекеттик гуманитардык помуштар бар. Андан сырткары мисалы балдары бар. Ушунчалык шарттары оор экен. Сиздин балаңыз бар, 3 балаңыз. Сиздин ошондой өзүңүз эптей албадыңыз да. Балдарыңыз өлүп калды, кырсык болду, башка нерсе болду. Анан сиз айтып атасыз, мен ал 3 балам бар, пособие алып элем. Пособияны токтотуп туруп 100 000 сом алдым. 100 000 сомдун негизинде мыналарды алдым эле, булар окшошподу. Шартым ушунчалык оор болуп кетти. Дедиңиз, мага келип айтты ушул нерсени. Макул, Алике, сиздин 3 балаңызды мен анда карап берип турайын.
Мен сізге мына жұмыстарды сунуштайын, мынау 3 балаңыз мамлекет баға беріп тұрсын сізге. Сіз ошого макул болосуз ба ошондо? Айтып атам ғой, сіз айтып отқан нәрселер аябай жағымды. Жоқ, жағымды емес, ошол бирок реалдуу да жок да. Реалдуу бар да. Каяктан бар? Биз кылып атпайбызбы, ошол нерсени иштеп атпайбызбы? Бар да. Мага бир разы болуп чыккан кишини көрбөдүм. Эми мындай да. Баары нааразы болуп Мындай чыкты. да. Элегас. Жарандар келет, өзүнүн иши бүтүрсө, өзүнүн иши бүтсө, разы болуп кетет. Дуасын берип кетет, мактап кетет. Жаран келет, өзүнүн иши бүтпөйт. Мыйзамга документтери туура келбей калат, башка нерсе болуп калат, башка жагдайлар болуп калат. Алар каргап кетет. Ошо азыр манипуляция ушул жерде кетти да. Мен журналистмин, аябай сөздү байкап калам да. Жана мыйзамга туура келбей калган, дагы башка дедиңиз го эки жолу. Ошол дагы башкасын түшүнбөй атабыз. Эл дагы, мен дагы түшүнбөй атам. Мисалы, эми оройраак кылып айтам, бирок реалдуу айтам да. Силерге умный адамдар келбейт. Юрист адам келбейт, бизнесмен адам келбейт, чынында да, мындай Ал ачы эле простой түшүнгөн адам башкармалык деген ошол нерсе. Жада калса бир справканы каяктан алыш керек экенин билбеген деңгээлдеги адамдар келет. Мага дагы кайрылып аткан кишилер эң простой вопростор менен чыгат да. Барсаң ошо күйөөң Россияда экен дейт. Эми Россияга кеткендин баары эле акча алат деген эмес да. Мисалы акчасын алданып аткандарды көрүп атабыз. Жакында Россияда картасы жабылып калды адамдарды, аны көрүп атабыз, Жада калса кетип обратно билетине үйдөн акча чакыртып аткандарды көрүп атабыз. Ушундайлар бар да. Эми Россияга кетти деген эле акчаны укмуш табат деген эмес. Анан айтат эжекелер, мен күйөөм Россияга кеткен, 6 айдан бери же акча жибербейт. Наоборот, биз акча жибердик жада калса ага. Бирок соцсайттага барсаң күйөөң Россияда экен деп чыгарбай коет дейт. Вот мына проблема бар. Андан кийин мен кайнатам менен жашайм, кайненем менен жашайм. Же болбосо мен турмушка чыгып кеткем, учетум апам менен атамдын үйүндө. Ал жерде байкелерим бар, алардын семьясы бар. Аларды да мага жармашып туруп бербейт дейт. Андай түшүнбөстүктөр бар да. Эми мына жерде ошол нерсени сиз айтып атасыз. Жаран өзү жашаган, фактически жашаган жерге учетко турат, өзүңүз билесиз, туурабы? Бизде азыр Кыргызстанда бар нерсени айтып атам. Үйү тамы жок, квартиралап жүргөн кишилер бар. Вот алардагы акыры паспорттун бир жерге учетко коюш керек да. Коет да. Бирок фактически жашаган жери квартира. Батирде жашайт. Батирде жашайт. Алар кандай кылат? Эми ошол жарандар эмне себептен квартирант деп ошол жерге учетко кое албайт? Койдурбайт эч ким. Койдурса болот. Андай жарандар дагы бар. Башканы айтпайлы, өзүңүз дагы үйүңүзгө бир батирге турса, учетко коюп тур десе, кай маселени чоңойтпочу дейсиз да. Квартирант деп учетко койсо эч нерсе болбойт. Туурабы? Жок, өзүңүз дагы бул нерсени практически кылгыңыз келбейт. Эми сиз айтып атасыз, болуптур, макул. Биз ошол нерсенин дагы мындай башка жолдору бар да, чоңчубосу бар. Мисалы, муниципалдык, аймактык башкармалык деген бар. Алар өздөрүнүн учетко коюшат. Ошол негизинде дагы пособие. Ошол направление бергилечи байкелер. Биз беребиз да. Аябай көп адамдарда маалымат жок бул жөнүндө. Коебуз, биз беребиз да. Ар дайым биз мисалы телеканалдарга чыгабыз, радиолорго чыгабыз, ошол нерселерди сунуш беребиз, айтабыз. Бул пособие көтөрүлөбү акыр? Эми бул вопрос мага бербеңиз. Мен эжекелердин атынан сүйлөп атам да сизге. Мен мисалы ошо эжекелер айта албаган сөздү балким мен айтып атам да. Мындай культурно кылып түшүндүрүп атам. Акыры биз пособияны көтөрөбүзбү? Бир эжекелерибиз дагы мындай жакшы бир жарыктыкка чыгабы деген тема. Байкес, мына караңыз. Азыркы учурда пенсия 6900 сом. Эң минималдуу пенсия, туурабы? Көтөрүлдүбү? Көтөрүлдү. Инвалидностьтун пенсиялары көтөрүлдү. 200%га көтөрүлдү. Көтөрүлдү. Ошо 200%га көтөрүлдү дегенде пособияны да санаганда бир. Жок, алар социалдык жөлөк бул инвалидностько дымычы адамдарга деп көтөрүлдү алар. Алардыкы мурун 1000 сом, 2000 сомго чейин алып аткан болсо, 8000 сом, 6000 сом группасына карап 4000 сом. Жөлөк пулу дагы 200%га көтөрүлдү деген медиада мен толтура видео көрдүм. 200% эмес, 200 сомго. Калагыңыз ачыңыз. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, Жылдызбек байке айткан 200 сом деген сөздөн кийин мен ошол медиада 200%га көтөрүлдү дегенди мен ошол жерге коем да. По факту деген. Жок, мисалы медианы эмес, мыйзамды токтомду коебуз. Жок, ошол токтомду коебуз. Ошол медиа, мамлекеттик медиалар буну таратты. Байкесе, мен ал нерсени мен действительно көргөн жокмун. Мен мыйзамды гана көрдүм. Элдин баары мыйзам окуп чыкпайт да. Мен мыйзамды гана көрдүм. Элдер баары телевиденияны көрөт, телевизорду көрөт. Мен сизге эч нерсе деген жокмун. Сатыр Нуркожоев президентибиз келгенде
жаңадан шайланып ошондо көтөрүлгөн. Жаңа бир реформа экен да. Бул реформа катары каралган экен. Бирок элдерде мындай түшүнүк бар экен да. Пособияны 16 жашка чейинки болгон балдардын баары алат деп ойлойт экен да. Вот. Ошол түшүнүктү биз туура жеткиришибиз керек деп атам да. Мен айтып атам, мен эми по телефону айтканда канча кишиге, ашып барса 1000 кишиге жеткире алам да. Бирок миллиондогон жаш балдар бар. Ошону мен келгеним себеби да ошол да. Социалдык жөлөк пулу 16 жашка чейинки болгон Кыргызстандын жараны болгон ар бир балага берилеби же кайсы бир категориядагы балдарга берилеби? Кайсы бир категориядагы. То есть мүмкүнчүлүгү жашоо шарты оор болгон үй бүлөлөргө берилет. Баарына эмес, Алган адам уже аз камсыз болгон үй бүлө болуп эсептелет. Бардыгына категория деп атпайсыз мисалы. Тааныш билишке берилбейт, точно. Жок, тааныш. Тууганчылык жок, Ага мен кепилдик берем өзүм. Мен сизге ишенем. Ага толук менен 100% эмес, 200% дагы кепилдик беребиз. Кудай буйруса. Ошондой бир маалымат катары келдим да, байке. Бир маалымат алайын дедим. Ошол жанагы холодильнигибиз, машинабыз, телефонуң бар экен. Жок, машинабыз бар экен дегенде. Жок, машинаны дагы силер айткандай 20 жылдык норма бар. Кээ бири 25 жылдан өтүп кеткен машиналарды дагы пихать эткен жерлерин көрдүм. Жок, андай нерсе болбойт. 20 жылдык норма. Жок, 20 жылдан эскилиги өтүп кеткен болсо, недобросовестный кээ бир кызматкерлердин айына жалпысынан мындай кызматкерлер жаман аттуу болуп атат да. Түшүнүп атасызбы? Кээ бир айыл четки аймактарда ушундай мыйзамды, нормативди түшүнбөгөн жарандарга манипуляция кылып коюшуп атат. Вот, жада калса, алардын колуна по факту пособияны бербей, бирок кагаз түрүндө алар алып аткан жагдайларды өзүбүз мына ККНБ иликтеп чыгып атат. Жаран өзү албайт пособияны, бирок аны атынан пособияны алып жүргөн кишилерди көрдүк го. Мына УКМК кызматы пенсияны, жада калса инвалидностьный пенсияларды жеген кишилерди иликтеп чыгып атат. Вот, мен айтып атам, Кыргызстан бир эле ошо эмес. Башка жерлерде тилекке каршы мындай көйгөйлөрүбүз бар да. Мен эмне үчүн Ошко келдим? Маданияттуу тартипте маалыматты бир толук жеткире бере алат деген үмүттө келдим. Анткени мен мурда да келгем, бул жака келгем. Жакшы бир маалыматты жеткиргем элге. Ошондой маалымат алып берейин деген үмүттө гана келдим. Силерге берип аткан суроолоруман тарынбагыла, байкелер. Мага эл жиберген суроону силерге бердим. Болгону ошол, Бул сиздин кызматыңыз. Рахмат. Бул биздин кызматыбыз. Сиз дагы элге туура маалымат беришиңиз керек, биз дагы туура маалымат беришибиз керек. Биз өзүбүздүн кызматыбызда так аткарышыбыз керек. Биз мамлекеттин алдында кызматыбыз ошол. Өзүмөн чыгарып бир нерсе сүйлөбөйүн деп келдим да силерге. Эми специалисттер силер. Ошондуктан. Рахмат байке. Аман болуңуз, Саламат.